Шайлоо жакындаган сайын 28 ноябрь 2021 жылда өтө турган тилекке каршы айрыкча менин орусча айтканда персонама Жылдызкан Жолдошова жөнүндө тир укмуштуудай эми мындай айтканда акылга сыйбаган жалган жалаларды кара пиар деп коебуз, каралоону ошондой бир гана мыйзамга ылайык эмес, адамдын абийирине ылайык эмес сөздөрдү, жалган маалыматтарды таратып атышат. Мисалы үчүн Динара Самет деген Америкада өздөрүнүн классташтары жазгандай, эч кандай ал адвокаттык диплому жок. 4 курстан окуп атканда айдалган экен. Кечирип коесуңар, соода сатык менен заниматься эткен ошондой бир келин экен. Мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ошону менен бирге тааныбайм да бул келинди. Эмнегедир мен жөнүндө каралоону баштады. Ал Динарага мен айтаар элем, шайлоо бүткөндөн кийин албетте мыйзам ченеминде ар бир айткан сөзүңөр үчүн жооп бересиңер деп. Ошону менен бирге мына кечээ эле дагы бир каралоо чыкты. Аты Касымбек Жумаев деген жигит экен. Өзү ал бар жигитпи, жок жигитпи билбейм. Ал дагы абдан бир чоң каралоолорду жазыптыр. Акылга сыйбаган, биринчи президенттен баштап баарын аралаштырып. Мен айтаар элем, ошол Касымбек Жумаевка дагы каралоону дагы мындай ойго келген нерсени айтып койсом эле эл ишенет экен десеңер, биринчиден жаңылышасыңар. Экинчиден, ар бир мыйзамсыз эле эмес, туура эмес, жалган айткан маалымат үчүн азыркы учурда билесиңер, мыйзам ченеминде жооп бересиңер. Мен шайлоо алдында убактымы силерге кетирбейм, бирок шайлоо бүткөндөн кийин Динара Самет дагы ошону менен бирге ошол Касымбек Жумаев дагы өзүңөрдүн тараткан жалган маалыматыңар үчүн мыйзам ченеминде жооп бересиңер деп мен ушул элдин алдында айтып кетсем. Урматтуу мекендештер, урматтуу менин шайлоочуларым, мен жөнүндө кандай гана жалган ушактарды таратышпады. Атамекен менен барат экен, Текебаев менен биригиптир, барбайт экен шайлоого деп жана башка эми окуп атасыңар. Жок, мен барам шайлоого. Анткени мен мамлекетимди, элимди өзгөчө сүйөм. Мамлекет эл үчүн ушул жашка дейин өтө таза иштеп бердим. Мындан ары да таза иштеп берем деп силерди ишендирип кетем. Мен Азаттык партиясы менен шайлоого мына катышуу боюнча чечим чыгарып, биздин партиянын съезди өттү. Кудай буйруса, биз абдан күчтүү инсандар, Медеткан Шеримкулович, Исмаил Сакович, Ахматбек Келдибеков, Ишенбай Кадырбеков дегиле күчтүү инсандар чогулуу менен бирге күчтүү айымдар да чогулду да биздин командада. Булар кимдер? Мына Роза Акназарова, Бүдөш Мамырова, Эльмира Ибраимова, ошондой эле Эльмира Жумалиева. Бизде жаш айым кыздарыбыз да кетип атат. Ошондуктан мен жөнүндө кандай каралоо болбосун, урматтуу менин шайлоочуларым, ишенбегиле, мен баягы эле Жылдыз Жолдошова, ким президент болбосун, бетке түз ачык айткан саясатчы кызыңармын.